Эмне максатта өлтүрдүңүз? Максат эми экөөбүз келише албай калдык. Иштер боюнча келише албай калдык. Ошондой болуп кетти. Окуяны толук айтып берсеңиз, кандай болгон, кайсыл жерде? Бак ушундай болгон, мына бизде мына Сузакта адыртüüдө болгон иштер. Соответственно, адыртüüдө болгон ошол жерге барганбыз. Өзүбүз бир развод иштер бар эди да. Ошону келише албай калдык. Адыртүүгө эмне максат менен бардыңыздар? Адыртүүдө ошол жерге барып кеңирээк ошо сүйлөшөбүз дедик. Сүйлөшөлү дедик. Эмне жөнүндө? Ошо биз өзүбүз чечише турган иштер бар эди. Азыр жакындар айтып атат да, кулагын кыркыптыр, колдорун, учтарын кыркып. Жок, алар туура эмес булар. Андай туура эмес. Азыр ар бир айда сүйлөсө боло берет да эми. Алар туурабы? Ар бир айда сүйлөсө боло берет азыр. Андай болгон жок. Сиз буга чейин мындай иштерди кылгансызбы? Жок, мен мындай эмес. Жок, мындай иштер болгон эмес. Бир Колун кыркыптыр дегенде айтпайсызбы? Жана сайганда. Жок, бул бармасын кесиптир деп атат. Жаза турган болсо майлы. Kesken degensin, жок, ондай болгон эмес. Кандай кылгансыз? Анан бир эле союп музда эле койгонсузбу, болдубу? Жок, ошо музда эле койгонмун. Бул анын колунун менен кесилген жерлери, ол факт да, ол кесилген жерлери факт. Бычак сайганда кармап койгон да, ол бычак тартканында уже кесип кетет да. Кулагычы? Жок, кулактар эми тийип кеткен болушу мүмкүн. Аны эч ким андай специалдуу кулагын кесип да, анда өлтүрбөйт да, туурабы? Баш бармак кыркылып салган дегенде маалымат. Жок, ошондо болбойт. Мен ошо четиге калкам нерселер. Ким бар эле жаныңыздарда? Сиз өзүңүздөн башка экөө? Эч ким жок да, биз экөөбүз эле болгонбуз. Сиз окуяны жашырып жүргөнсүзбү? Бир-эки күн? Жок, ысыгында эле болгон иш бул. Ысыгында эле келип милицияга өзүңүз кабарлагансызбы? Жок, өзүм кабарлаган жок, булар уже менен карман машинаны экспертиза кылып бул жерден. Уже бажа яны чыгып калды да. Азыр ушу жасаган ишиңизди мойнуңузга аласызбы? Мен мойнума алдым. Толугу менен? Толугу менен мойнума алдым. Бул машинаны биз келип караганда поликтерине кум таш аралаштырып, ушу кандын следтерин чала жууп калгандай калып калган. Билинер билинбес. Могул жерде ар жагынан мына терезенчи, мына ич жагынан могулдан кандын чачыраган билинер бес тактар бар экен. Биз ошол кандарды Марилиге алып туруп биологический экспертизага. Мына таш менен ичинде көрүнүп калган. Ич жагынан да бул жердин. Ич жагынан. Мен Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын тергөө боюнча орун басары милициянын подполковник Калыев Виктор Арзыбаевич. Бул окуя боюнча 2015-жылдын 10-апрель күнү кечкурун жабырлануучу өлгөн аял Сүйөрө Инаяттын балдары апабыз жумушка кеткен боюнча заправкада Сузак айылынын түндүк жагында заправкада иштеп жүргөн ал жерде уборщица тазалап жүрүп кетип жүргөн жерде бир 6 айдан бери иштеп аткан экен да, 6 айдан бери. Аны ошол боюнча жок деп кайрылган материал группа катталып, кылмыш каттоо китепчесине катталып. Анын эртеси менен оперативдик кызматкерлер тарабынан биринчи эле заправкага барып, заправкада ошол жерде иштеп, заправканы карап жүргөн адамдар келди. Эми тергөө кызыкчылыгы үчүн анын фамилия аттарын айтпай коеюн. Сузак районунун чет жагына, баш жагына, өйдө жагында батыш жагына алып чыгып, ошол жерден көчөт казабыз деп, бул эми айыпкер жанакы шектүүнүн сөзү боюнча көчөт казабыз деп отуруп, көчөт казчы машинадан чыгып мага жардам бер дегенде, мага жардам бербей койду. Ошого жиним келип сөз айтышып отуруп, бычак менен тартып жиберсем тамагынан кетти дейт. Ошол төшөк менен ороп, кан аябай катуу кетти дейт, чачырап. Төшөк ороп туруп күндүз болгон экен. Күндүз бою болгонуна байланыштуу эч ким жок эле дейт. Арыкка жаткырып, төшөк жаап кетип калды дейт. Андан кийин түндөсү келип, лопатка менен лопатканы алып туруп арыкка үстүнө эле көчүрүп көмүп коюптур. Анын эртеси биз окуяны жана кырдаалды калыбына келтирүү протоколу боюнча барып, кандай кылып өлтүргөн, кандай кылып көмгөн, ошол жерден буюм далил заттарды алдык. Биринчи өлүктү чыгарып алдык. Өлүктөн кийин машинанын полиги кан экен, кан көп аккан экен, аны алдык.
Андан ары 15 метрдей жерде дагы кичинекей арыкка төшөктү көмгөн экен. Аялды мен ородум деген төшөк. Аны алдык. Андан кийин азыр допрос кылып бүттү тергөөчү. Азыр дополнительный кошумча сурак болду. Кошумча сурак болгондо бул эми азыр көрсөтмөсү боюнча биринчи балка менен башка чапкан экен. Маңдайында, чекесинде, үч жеринде, жакын жерде чукурураак эмелер бар экен, жарат. Чаңылды. Анан азыр сурагы бүтүп калды. Ошо балканы ошо окуя болгон жерге көмүп койдум деп атат. Азыр биз өз ыктыяры боюнча ошо болгон окуя болгон жерге алып барып, буюрса балканы алабыз. Тергөө жүрүп жатат, бардык иштер аткарылып жатат.